Кайсыл автобус кайсыл жерде жүрөт, эмнеге кайсы жерге токтоп калды, ошондон бери биз карай алабыз. Жаңы иштелип чыккан тиркеменин жардамы менен бул мониторлордон автобустун ичине канча киши кирип, кандай жол менен жол акы төлөнүп жатканынын бардыгы так көрүнөт. Айдоочулар кайсыл жерде канча убакыт тыным алганы, автобустардын ортосундагы аралык канча болгону дагы ачык айкын билинип турат. Валидатор менен канча пассажир кирип аткандыгын, жүргүнчү кирип аткандыгын, канча акча төлөп кирип аткандарын баарын карап турабыз. Бишкектин жүргүнчүлөрдү ташуу ишканасынын эксплуатация бөлүмүнүн башчысы Өмүрбек Алымбаевдин айтымында азырынча автобустун ичиндеги камералар айдоочу отурган жерде гана иштеп жатат. Келечекте автобустун ичинде орнотулган камералардын бардыгы ишке кирет. Башкы максат бюджетке түшө турган каражатты көзөмөлдөө жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу. Кээ бир жүргүнчүлөр жыгылып калабы, же болбосо акчасын түшүрүп алабы, же сумкасын калтырып кетеби. Мына ушундой моменттерди биз таап берип атабыз, элдерге жардам кылып атабыз. Жана эле вице-мэр айткандай, бул милицияга көп жардам болот. Автоматташтырылган диспетчердик башкаруу жакында эле иштеп баштады. Мэрия бул тиркеме шаар тургундары үчүн ыңгайлуу болот деп үмүт артууда. Бирок ал үчүн дагы көп иштер жасалышы керектигин шаардын транспорт маселеси боюнча вице-мэри Азизбек Алымкулов белгиледи. Если ребенок садится в автобус, он может сказать: я еду в таком-то автобусе, например, и уже родитель может отслеживать, где он едет. Я думаю, что в ближайшие месяц-два вы должны эту работу провести. Адилет Маматов шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу ишканасында бир нече жылдан бери эмгектенет. Анын айтымында автобустарга камералар орнотулганы айдоочулар үчүн абдан ыңгайлуу болуп калды. Ким кирип, ким чыгып жатканы баары так көрүнөт. Урлук фактылары дагы азайган. Эгерде шаар тургундары ар дайым электрондук билетти колдонууга өтө турган болсо, айдоочулардын иши мындан дагы жеңилдемек дейт айдоочу. Интервал 5 мүнөттөн по выходным 6-7 мүнөт болот, азыраак машина чыгат, 1-2 машина азыраак. Bir günde 10 kurup kılavuz 9 ушундай болот. Бул тиркеме автобустар ортосундагы интервалды көзөмөлдөөгө өтө ыңгайлуу. Шаар тургундары үчүн эгерде мобилдик тиркеме иштелип чыкса, жүргүнчүлөр транспорттун кайсыл жерде келатканын, канча убакытта келип каларын көрө алышат. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын башчысы Сатыбалды Хакимовдун айтымында, шаарга жалпы эсеп менен 1000 автобус керек болсо, бүгүнкү күндө болгону 120 автобус ишке чыгат. Ар бир маршрутта өзүнүн количество автобусу бар. Ошол автобуска жараша интервал болот. Эгер бир автобуста бүгүн 20 автобус чыга турган болсо, 20 автобус чыкпай калып, 10 автобус чыгып калса, соответственно, интервалы көбөйүп кетет. Жол кереден түшкөн акынын толук кандуу мамлекеттик бюджетке түшүүсүн камсыздоо үчүн өлкөдө электрондук билет системасы 1 марттан баштап иштеп баштаган. Билеттин баасы окуучулар үчүн 175 сом, чоңдор үчүн 495 сом. Бирок ага карабастан азырынча электрондук билет сатып алгандар көп деп айтууга болбойт. Болжол менен муниципалдык автобустарга түшкөндөрдүн 20% гана жаңы ыкманы пайдаланууда. Мерим Сырдыбаева, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Той 24.